Борбор калаада кечээ жер силкинүү болгондон кийин өлкөнүн аймагында бул маселе кайрадан күн тартибине чыкты. Калаадагы курулуш маселеси, салынып аткан үйлөр сиздин купулуңузга катталуу кайсыл маселелер бар, кайсыл нерсени алдын алыш керек? Анткени жер титирөөдөн кийин кайра көзтөрөйчү болуп баарын текшерип бизде кадырес эле көрүнүш болуп калды. Ага чейинки иштер кандай болуш керек? Өзүңүздөр билгендей 2023 жылы Түркия мамлекетиндеги чоң зилзаладан кийин Кыргызстанда мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын буйругу менен атайын ага жогорку кеңеш депутаттары катышкан. Бирок ошол комиссиянын ишинин жыйынтыгы бүгүнкү чейин жалпы коомчулукка ачыкка чыккан жок. Мен 2023 жылы 19 октябрда ушул маселени жогорку кеңештен көтөргөн элем. Комиссия өзүнүн жыйынтыгын алып чыксын, кандай жетишпегендер бар, эмне кылыш керек. Эгерде бир кемчиликтер болсо аны оңдоого мүмкүн эмеспи? Канча балга биздин ушул шаардагы Борбор калаадагы эле эмес, бул деги эле Кыргызстандагы ушул көп этаждуу үйлөр канчалык балга туруктуулук бере алат? Ушул жөнүндө комиссия өзүнүн корутундусун чыгарыш керек болчу. Биз эми ушул жер тирөөдөн кийин эле чуркап эмне болуп атат деп текшербей, бул системный иш болуш керек. Ушул өзгөчө биздин мамлекеттик курулуш агенттиги ушул проекттерди караганда үйлөрдү салардын алдында талаптар катуу коюлуш керек. Атайын ушул автордук контроль деген бар. Мен ойлойм, бул жагынан Кыргызстанда ушундай шартта салынат деген үмүт менен турабыз бүгүнкү күндө. Мен ойлойм, комиссиянын жыйынтыгын бузушубуз керек. Ошондо гана билинет баары. Мисалы үчүн Госстрой өзү пикир айтып койду. Тиги көп кабаттуу үйлөрү кайсы мыйзамдуу курулган, алар негизги турулуш керек да. Мыйзамсыз курулаткан, аны алар полный текшерет да. Эмне себептен мыйзамсыз курулаткан көп кабаттуу үйлөр алардын кемчилиги толтуруу мүмкүн деп айтып койду да. Мен ошонун пикирин дагы макулмун да, ал айткан пикирлерчи. Эми кечеги эмеге 3-4 балл болду. Биз көрдүк, что 3-4 балга чыдамдуу эле чыдаган сапатта салынып атыптыр. Эгерде 5-6 боло турган болсо кандай болот? Анан кийин жанагы кече эмеде тиги жакта Турцияда жер титирегенде биз баардык үйлөрдү якобы текшерип чыктык. Эми результатын эч ким айткан жок. Азыр эми могу титирөө болгондон кийин көп үйлөрдө жаракат кетип эме болуп калбады. Эми жакшылап текшериш керек да муну баардыгын. Системный түрдө баарын текшерип, бүт үйлөрдү эме кылып туруп, канчалык экинчисинде дагы силке турган болсо бузулуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мен ойлойм, азыр кайсы состоянияда экенин эч ким айта албайт да. Мындай системдүү иш жок кайра эле. Ошону мониторинг кылган эч кандай эме жок да. От случая к случаю. Бир окуядан экинчи окуяга чейин болуп атпайбы жана айткандай. Ошондуктан бүгүн мен так айта алам, значит, где-то 4 балга чыдай турган сапатта салынып атат бүгүнкү күндө. Анан онон жогору болсо билбейм кандай болот. Бизди Кудай эле сактап атат. Анча эле айтсам, Бишкекте 7 балл жер титирөө болгон эмес. 4 эле 5 эле балл эле болгон. Кудай сактасын, андан көбүрөөк болсо, менимче бир топ эле ущерб болмок. Бир топ эле үйлөр мындай куламак. Менимче бизде көбүнчө мындай ишкерлер сапатсыз эле куруп атышат да. Мен аны так эле билем. Канча жолу ушундай үйлөргө мен баргам өзүм эле. Эл менен дагы жолуккам. Мен айтып атам го, бизде эң чоң страховка бул Кудай эле болуп атат да азыр. Кудай сактасын, жер титирөөлөр аз болсун. А так мен дагы ушул курулуш боюнча комиссиямен киргем. Биз дагы арыздарды алганбыз. Чынында бул маселе өтө оор. Мына глав архитектуранын жетекчиси айтып атпайбы, бизде бүт баары эле жакшы чыдайт деп атпайбы. 9 балл болсо да чыдайт, бирок аны Кудай эле билет да. Чыдайбы, чыдабайбы, аны эч ким мындай так айта албайт да. Булар эмнеге ушуну айтып атат?
жок чыдабайт десе, анда жоопкерчиликке тартууга туура келет. Себеби алар эле бүт баарын разрешениянын документтерди бүт баары эле алар бере алышпайбы. Ошон үчүн алар бүт баарын чыдайт деп атышат да.